Биринчиден процесс азыркы бийликке терс да. Эмне дегенде анткени экономикадагы абал абдан кейиштүү. Андан тышкары бийлик дагы мурунку Атамбаев убагында болобу, Бакиевдин убагында болобу, кайрадан эле УКМКны жана прокуратураны өзүнүн саясий курал катары көрсөтүп койгонун тастыктады. Экинчиден жергиликтүү бийликти дагы ошол саясий оппоненттерине каршы көрсөтө алганын тастыктады. Мисалы ошол эле митингтерге тыюу салуу бул жергиликтүү бийликтен болду да. Ошол эле коомдук делген телеканалыбыз кайрадан эле Шыбаганга өттү. Бул ошол башка да саясий күчтөргө деле деги эле элге азыркы бийлик мурунку бийликтен эч айырмасы жок экенин билгизди деген ойдомун. Ал эми жанакындай каршылаш күчтөр топтолобу же топтолбойбу, бул менин оюмча кайрадан эле азыркы бийликке байланыштуу. Эгерде Сооронбай Жээнбеков кайрадан эле кол курчак Абылгазиевдин өкмөтүнө ишене берсе, аны калкала берсе, эч кандай жыйынтык көрсөтпөсө деле анын мындай ага көз каранды болгон үчүн эле коргой берсе, анда каршылаш күчтөр күчөй берет деген ойдомун. Анткени алар дагы азыркы бийлик системасында өз ордун табууга аракеттенишет. Мындай коркунуч бар. Бул нерсе парламенттик шайлоого болушу мүмкүн. Бул кризистен чыгуу үчүн эки жолу бар. Азыркы бийликте бул коалициялык өкмөттү түзүү, ошол эле оппозициялык каршылаш күчтөр, альтернативалык күчтөр деп коелук. Экинчиси чукул арада парламенттик шайлоону өткөрүү. Эгерде кризистик абал өтө эле курчу келсе, эгерде мындай азыр келе жаткан митингдер массалык түрдө болсо, анда ошол кризистен чыгууда бийлик ошого барууга муктаж болот деген ойдомун. Бул жанакы 2006-жылдагы аналогия менен эстесек болот да. Анткени ошол убакта ошол аркылуу кризистен чыккан болчу ошол убакта бийлик.